Салтты сактоо бул ар бир кыргыздын милдети. Канчалык нерселерди айтсак да, башка нерселерди бурмаласак дагы, бул тетик ата-бабадан калган салтты бурмалап коюу бул бизге туура эмес нерсе болот. Андыктан бул салттын бардыгы биздин жашаган жашообузга, жашообузду түздөөбүзгө бардыгына ушундай бир пайдалуу нерселер десек болот. Ооба. Анан төмөндөгү ошо баланын кыркын бекитүү, жөрөлгөсү дагы, жаңы төрөлгөн ошол наристенин дагы, анан анын апасынын дагы ден соолугуна ушунчалык чоң таасирин тийгизет экен. 40 күн төмөндө да айтып өткөндөй, баланы ушунчалык жакшы карап, келинди дагы жакшы карап, кийинки ден соолугуна, кийинки жашоосуна бир жакшы нерсени түзүп берет экен. 40-ын чыгаруу. Ал эми ошон менен катар эле ден соолук деп калдык. Сиздер дагы ден соолугуңуздар чың болсун десеңиздер, жана ошондой эле өнөкөт оорулардан канча жыл кыйналып жүргөн дартыңыздардаган арылып, ага даба болсун деп ар кайсы жерге барып, дарыгерлерге барып, дарыканаларга барып, ар кандай дарыларды издеп жүргөн болсоңуз, жана ошондой эле азыркы учурда көпчүлүктү коркутуп жаткан вирустар тууралуу дагы сөз кылабыз. Мына ошол вирустардан дагы арылууну кааласаңыз, анда сизге бул туз бөлмөнү сунуштамакчыбыз. Албетте, дартты берген жаратканым дабасын кошо берет деген сөз бар. Андыктан мына азыркы жаңы башталып жаткан коронавирус дейбизби, омикрон дейбизби, мына ушулар биздин дем алуу органдарды жабыркатат. Мына андан эң башкысы бронхалар жабыркатат деп так айтып жатышат. Андыктан мына ушул бронхалардын жабыркаган бронхалардын сакайуусуна дагы мына ушул туз бөлмө десек болот. Мына ушулар абдан бир чоң жакшы пайдасын берет экен. Биздин сөзүбүз куру болбосун кесиптеш, биз кененирээк маалымат алуу үчүн мына ошол туз бөлмөнүн жетекчисин биз мейманга чакырганбыз. Эгерде сизге дагы өзүңүздүн жакындарыңыздын ден соолугу бир жакшы болсун десеңиз, ден соолук эгерде сиздер биринчи орунда болсун десеңиз, анда биздин экранга жакыныраак келиңиздер, биздин маегибизге кун коюп көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Мына ошол туз бөлмөнүн жетекчиси Айдос Серикбаев агайыбыз таңкы мейманда. Ассаламу алейкум. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Адам баласы жолукканда азыркы учурда ден соолук сураштык. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Эң сонун. Эми биз жанатан бери телекөрүүчүлөрүбүзгө аз-маз болсо дагы туз бөлмө тууралуу айтып өттүк. Эми сиздин оозуңуздан да уксак, туз бөлмө тууралуу бизге дагы да болсо тереңирээк, кененирээк маалымат берсеңиз. Билген кишидей эле аябай ишендирип салдык, эми сиз айтыңыз. Билген кишидей эле айтам мен. Жакшы суроо болду. Туз жөнүндө дайым айтып келебиз. Туздун пайдасы абдан адамдын жашоосунда чоң роль аткарат. Анткени себеби эң биринчи эле жашоодо алып карап көрсөк, тамактын тузу жок болуп калса деле адам стресске кабылат, Ай, туз салган жоксуңбу депчи. Ошол үчүн ачыкка болуп кетсе да айтабыз, ай, көп болуп кетиптир го, бирөөнү сүйүп калдыңбы депчи. Ошол сымал туздун адамда ролу аябай чоң десек болот. Анткени себепте туз жетпегенде адамдын эме көптөгөн оорулар пайда болот. Туз жетпегенде стресске эң биринчи карасак эле стресс пайда болот. Андан тышкары ички органдарга аябай эмеси болот. Жана йодту дагы туздан алабыз, йод эмесин. Анан көп нерселерге пайда деп айтып келебиз. Эми тузсуз жашоонун даамы жок деген сыяктуу да, мындай туздун даамын чыгара турган эме тамактын даамын чыгара турган бул туз деп айтабыз. Ошол сымал эле азыр биз канча болду, мына 7-8 жыл болуп калды, 9-жылга кетип барсак десек да болот. Южно-корейский технология менен жасалган туз бөлмөнү ар дайым биз сунуштап келебиз элдерге. Сунуштап да келебиз, анан результаттар аябай көп. Жыйынтык мындай айтып келгенде, бүгүнкү күндө эмнеге жакшы? Астма такталып кете турган болсок, бронхит, мына дем алуу органдарын көйгөйү чечсек десек болот. Андан тышкары сустактарга жакшы, колу бут жылыбагандарга жакшы, любой аллергия түрүнө жакшы десек болот. Давление, сахар. Эми элдин баары айтышы мүмкүн, башында биз деле таң калганбыз. Эми ушунча оорунун баарын мисалы кантип эле ошо бир туз эле айыктырып койсун деген бир эме болчу. Көрсө ошол баягы муну изначально мынтип айтып койсок болот. Эң баштапкы байыркы баягы Япония окумуштуулары ойлоп тапкан экен. Андан мурда биздин ата-бабалар ойлоп тапса деп ойлойбуз. Анткени бизде баягы илгерки бала төрөлгөндө ымыркайды
биринчи күндөн баштап эле тузга чайкачы. Ооба. Батыраак тора болсун, аманкай чымыркай болсун, баягы эметип алсыз болбосун, жана үстүнө бир диатез бирдемелер чыгып кетпесин деп илгертен эле каралып келген булчу. Ошол себептен баягы айтып коебуз, баягы туздун пайдасын биздин ата-бабалар да жакшы билген да, мындай айтканда. Анан баягы тишиң ооруса деле, оозуң канаса деле, ооз көңдөй болуп кетсе да айтат го, ай туз менен чайкагыла деген сыяктуу, ошол сыяктуу баягы туздун пайдасын көп десек болот да, мындай айтканда. Ошол үчүн мен айтарым, туздун пайдасы өтө көп. Бүгүнкү күндө биз айтып кеткенде иммунитеттин түшүшү дагы ошол туз жардам берет десек болот. Анан биз жакында ошол биз айтып кете турган нерсе, адам дагы ошол аябай дайыма капа болуп, дайыма настроение болуп, дайыма проблемада жүргөн адам деле ошо оордуга, көп деген ооруга чалдырса болот да, чалдыгат. Анан Адос мырза, биз азыр айтып атпайбызбы, ошол инфекциялар, вирустар азыр биздин жашообузда ушунчалык бизди көйгөйгө салып аткан, биздин өзүңүз айткандай маанайыбызды түшүрүп аткан, мүмкүн азыркы учурда телекөрүүчүлөрдүн арабызда дагы мына ошол оору менен жабыркап аткан коронавирус, омикрон деп атабыз, жаңы түрлөрү, мутация болуп атат. Бул инфекцияларга, бул вирустарга туздун канчалык деңгээлде пайдасы бар? Анан кантип айыктырууга болот? Жакшы суроо болду. Эми бул жерде айтып кете турган болсок, туздун пайдасы өтө чоң деп атпайбызбы? Туз болгон жерде өзү бактерия жана микроб жана ошол сыяктуу вирус болбойт. Туз болгон жерде. Бул научно доказанный нерсе. Анткени себептен мисалы тузундай карап турсак, эртең менен эле бир чарага туз салып кое турган болсок, чара кадимки эле, ал эртең менен чараны тешип коет да. Ошол үчүн туз бардык нерсени мындай жей баштайт да, мындай айткандачы. Ошол үчүн ооруларды да мындай айтканда бүт туура эмес жанагындай жагымсыз жыттарды дагы мындай жеп коек десек болот. Аураны жакшы тазалайт десек болот. Туздун маңызы чоң да. Ошол үчүн мен айтарым, миң уккандан бир көргөнүң дейт да. Ошол үчүн мен айтарым, бүгүнкү күндө көрүп отурган көрүүчүлөр боло турган болсо, биз СТВдан чалып атабыз. СТВ телеканалынан же СТВдан келдик дей турган болсо, алар үчүн биринчи кириш келип кетүүсү бекер деп десек болот. Эң сонун. Эми бул жерде баягы башынан баштап бутуна чейин дарыласа болот экен да. Мына астмадан баштап муундардын оорусу, буту кол жылыбагандарга жакшы, аллергия деп атат. Анан бул жерде азыр соодан деле болбой калганда окшойт да. Азыр бүт эле аягы ит мүчөсү уланган оорулар менен болуп калат. Анан бул жерде негизи канча күндүк дарылануу болуш керек негизинен? Эң азы биз айтарбыз бир 10 күн десек болот. Эң азы бул 10 күн катар менен. Андан тышкары багы хронический деп коет, өнөкөткө айланган оорулар. Ошол ооруларга мисалы эмесине жараша кээ бир апалар, аталарга айтабыз, эми багы кээ бир айтат да 10 жылдан бери ооруйм, же болбосо 20 жылдан бери ооруйм дейт. Ошолорго айтабыз 20 күн, 1 айга чейин келгиле деп айтабыз да. Анткени себепте эми бул Тибетте айтып коет, келүү жолу болсо кандай? Оорунун келүү жолу бар да, биз энебиз окчаң кылып төрөлүп койгон жок да ошол сыяктуу. Аны биз топтодук жыл сайын. Жыл сайын топтодук, суукту топтоп алдык, ошол сыяктуу шлак токсиндерди топтодук, жебе деген нерсенин баарын жедик, ичпе деген нерсенин баарын ичтик да топтоп алдык денебизге. Ошондо кетирип чыгаруу процесси бар да. Шлак токсиндер күндө тер менен өнөкөттүн баары жана оорунун баарын айта турган болсок, илдеттин баары бул тер менен чыгат да, бөлөк чыга турган жер жок. Ошол үчүн мен айтарым, канча келип тердеген сайын ошончолук организм тазаланат. Организм тазаланган сайын, кан тамырлар тазаланган сайын адам сергек болот дагы, кан тамыр тазаланса эмне болот? Бул бүгүнкү күндө давление, кан басымы өйдө деп атабыз, давлениега жакшы. Кан тамыр тазаланса эмне болот? Бүгүнкү күндө сахар деп атабыз, сахарга жакшы. Андан тышкары буттагы, колдогу, бүт денедеги сууктун баары эмне менен чыгат? Тер менен чыгат да сөзсүз түрдө. Ошол үчүн канча тер ичине кирип тердеген сайын, ошончо адам жеңилденет, ошончо адам мындай көп оорулардан айыгат десек болот да. Туура. Анан дагы бир ошол эле кайрадан биздин көйгөйүбүз болуп аткан вирустарга кайтып келелик. Эгерде адам баласы мына ошол вирус менен жабыркап жаткан болсо, бара берсе болобу же кандай айыгып бүткөндөн кийин анан барыш керекпи?
Мен практикада бул грипптин бир түрү да. Биз башка бирок усложненный деп коебуз, баягы ар кимге ар кандай тийип атат таасир. Бирөө жеңил алып өтөт. Туурабы? Грипптер эле ошондой. Ооба. Бирөө жеңил, мисалы айтат, чото грипп болуп калсам керек, мурду бүтөт, ошол сыяктуу. А кээ бирөө аябай төшөккө жатып тердеп, температура болот. Ошол сыяктуу эле ар бир оорунун көтөрмөсүнө, иммунитетине жараша да. Ошол үчүн келип иммунитетти көтөрүш керек сөзсүз түрдө. Көтөрүп эметип. Анан биз баарыбыз эле чочулай беребиз да, баягы тигиден жууп кетти, будан жууп кетти деп. Акылга сала турган болсок, базардын баары кырылып калат эле го. Базардын баары эле переносчик болот эле. Базардын баарында канча деген миллиондо, миңде, миллион болбосо миңдеген киши иштейт. Алар базардан үйүнө барып, үйүнөн жуктуруп, элдин баары ооруп, ушундай чалгат эле. Жок, бул баягы эме иммунитетке жакшы. Ошол үчүн иммунитетти дайыма көтөрүп жүрүш керек да. Акылга сала турган болсок, базарда кандай санитария жок мисалычы. Өзгөчө ош базарда ала турган болсок, Дордойдо ала турган болсок, базардын баарыбыз эле биздики супермаркет жанагындай эме болуп кеткен жок, торговый центр. Базардын баары эле эме күндө тазаланып аткан жок. Ошол сыяктуу ким дайыма иммунитетти өйдө алып жүрө турган болсок, бул адам жеңил алып өтөт. Мен айтпайм, такыр оорубайт, оорудан алыс болот дебейм, бирок кандай учурда болсо да басып жүрүп эле өтүп кетиши мүмкүн кээ бир адамдар, билинбей эле. Чото мурдум бүтүп атат, грипп болуп калган окшойт депчи. А кээ бирөөнүн иммунитети слабый болсо, ал төшөккө жатып, жөтөлүп эметип атат да. Ошол үчүн ар бир оору, ал омикрон болобу, вирус болобу, кандай бир оору болобу, ал иммунитетке жараша. Кээ бирөөнүн мисалы иммунитети күчтүү сахарды деле алып жүрө берет. А кээ бирөөнүн иммунитети слабый, сахарный диабет болгондо бир тикеле сахары көтөрүлсө, эс болуп калат. Давление деле ошол. Кээ бирөө күчтүү болгон үчүн баягы чоң давление менен жүрө берет, а иммунитети слабый болсо ал жатып калат, кичине давлениеси көтөрүш. Ошол сыяктуу баардык ооруларда иммунитетти ар дайым көтөрүш керек. Бүгүнкү күндө пайдасыз тамакты көп жеп атабыз биз. Пайдасыз нерселерди көбүрөөк кылып атабыз да. Мисалычы, акылга сала турган болсок, ой тиги мындай курнамыз да, мындай айтканда, ой тиги карап атат, жеп коеюн, бул айт деле жеп коеюн деп атат. Ошол үчүн ар бир нерсеге мисалы эртең менен тура калганда эле сууга мындай пайдалуу бүгүнкү күндө буну айтып атабыз биз. Өзгөчө жакында эмеге барып келдим мен, Умурага. Ал жерге бара турган болсок, мына бир кичине эле кыска нерсесин айтып кетейин. Умурага бардык биз. Умурага барып Медина шаарына биринчи бардык. Медина шаарына бара турган болсок, бир мындай кызалатчылык жок да. Бирөө менен бирөө спорт этип аткан, бирөө менен бирөө талашып аткан, ар бир нерсе баары жайдары. Суу ичсе да ыраазы да, мындай айтканда. Суу ичсе да. Бизде бир кызалатчылык көчөдөн бир тигини көрсөң эле ызычуу мындай. Мен бир да ызычууну көргөн жокмун, бир башкача да, бир Кудайдын назары түшкөн, бир Алла Тааланын бир мындай эмеси түшкөн жер экен да, мындай айтып. Мээрими түшкөн. Анан бир башкача жер экен деп айтсам болот. Ал жерде бизде стресс көбүнчө урушуп атып эле, семейный стресс, андан чыккан коом стресс өзүнчө эле бир стрессбиз го, мындай айткандачы. Бирөөгө жарашса да, жарашпаса деле, керекпи, ошол нерсени сөз кылабыз да биз. Политикага кирип кеткенибиз бар, политик болбосок делечи. Корошуп уруп жүргөнүбүз деле ошону сүйлөп атабыз, бул да сүйлөп атабыз. Ошол үчүн ар бир нерсе өзүнүн, анан мен бир таң калганым, ар бир өзүнүн жумушун билет экен да. Ар бир жумушчу, башчыдай, ар ким өзүнүн так аткарып, өзүнүн жумушун билет экен да. Эч ким чуркап тияка кетип калган жок, бияка чыккан. Ар бир өзүнүн жумушун билет экен. Ошол сыяктуу биз ар бирибиз өзүбүздүн ордунубузду биле турган болсок, жашоо ар бирде сонун болот да. Ал нерсенин баардыгы өзүнөн башташ керек да. Баягы үй бүлөдөн башташ керек, аны өзүбүздөн башташ керек да. Ошол үчүн менин айтарым баарыңарга насип этсин Умурага барганга. Айтканыңыз келсин. Тузга келиңиздер. Чындыгында эле жакшы айтып кеттиңиз да, адам баласындагы үйдө, көчөдө, сыртта, чөйрөдө болгон ар кандай стресстердин айынан көпчүлүгүбүз өзүбүзгө оору пайда кылып алат экенбиз, Ошондуктан баардыгыңыздарга бүгүнкү күндөн баштап жакшы маанайды каалайбыз. Биздин коногубуз, мейманыбыз айтып кеткендей дагы, эгерде сиз кандай болууну кааласаңыз, ар дайым өзүңүздөн башташыңыз керек экен. Анан биз теле көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн туз бөлмөнүн ичи, анын ичиндеги кандай нерселер менен болот, мисалы кесиптешим айтты, канча убакыт дарыланыш керек, же болбосо бир күндө барганда эмнелерди кылыш керек, кандай этаптары бар, кандай эрежелери бар, ошол тууралуу кененирээк айталык, биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүү болуш үчүн. Бул жерде жүрөк кан тамырлары, нерв системасы, эндокриндик система, ошондой эле ички органдар боюнча да. Эмге бизде кыргыздарда мындай түшүнүк бар, бирөөдөн угуп алып эле баягы
көркөмдөбөйбүз го тиги ысык басып ийиптир, анан ошондон бээси шишип кетиптир депчи. Анан мына сизди баягы адис катары айтып берсеңиз. Жакшы суроо. Бүгүнкү күндө мен башынан айтып кетейин, полный ичинин баары, баардык жеринин баары туз, эшиктен бөлөгүнүн баары туз. Атайын бөлмө, ичинин баардыгы туз, жери капталы, баары. Деңиз тузу, мындай айтканда, 1000 градус Цельсияда тазаланган. Анан туз десе эле баарыбыз ойлойбуз, туздун баары бир экен деп. Жок. Тазаланган туз бөлөк, тазаланбаган туз бөлөк. Ошол үчүн 1000 градус Цельсияда тазаланган деп коет. Тазаланбаган тузда эмне бар? Оор металл газдар бар. Аны ысытканга мүмкүн болуш эмес. Анткени себептен аны ысыткан кезде эмне болот? Болгон жана примес көп да. Оор металл чыгат, газдар чыгат, адамга кайра терс таасир бериши мүмкүн. Ошол үчүн биз башынан айтып кетели, полный туздун баары тазаланган туз. Аны ысытканга болот. Туздун ичинде 80-ден ашык 90га жакын минерал бар. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн. Ион минерал деп коебуз. Аны менен адамдар келип отуруп дем алышат. Андан тышкары ушунча 40-45 мүнөт отурушат, ушунчалык тердейт, жеңил отурат да мындай. Тердесе анда ичи жылуу экен да. Ичи жылуу десек болот. Андан тышкары биз баягы ошол жерге барган, баягы азыркы тил менен клиенттер, кардарлар деп коет мисалы. Ошолор барып чай ичишет. Чай бул жөн эле чайбы, кадимкидей эле же? Кадимкидей эмес. Биз кадимкидей чайдан мындай арылышыбыз керек да. Ал баягы биздин тескеринче азыр айтып атпайбызбы, мурункудагы нерселерден арылышыбыз керек. Мурда ойлордон деген сыяктуу ошол чай ичкен сайын ал боорду тазалайт. Лечебныйсы. Ички органдар тазалоочу чай. Ички органдар тазалоочу чай. Ички эң биринчи боор тазаланат. Боор тазалангандан эмне? Кан тазаланат. Ошол сыяктуу ошону канча ичкен сайын ошончо тердейсиң. Ысык чай берилет. Андан тышкары бүгүнкү күндө адамга эмне керек? Кальций керек. Кальций эмне? Кальций жок болсо 147 оор пайда болот экен. Эми анын баарын айтып отурсак, чачтын өсүшү, настроение капа болуш, күлүш баарыбыз эмне? Адам 99% кальцийден турат. Ошол кальций берилет. Жемчужный кальций деп коет. Ошол кальций берилет. Андан тышкары ал жерде кальций бүгүнкү күндө бизге эмне керек? Көздүн көрүүсү, кожа деп коет. Ошонун баары эмне? Тери көңдөй ошо проблемалардын баарын омега-3. Омега-3. Мейиш деп айтып атпайбыз, мега питание, андан тышкары сөөктөрүбүз какшайт да сөөктөргө ошол сыяктуу омега-3 беребиз. Омега-3 бул азыркы айтып кеткен мега питание, сөөккө питание. Андан тышкары чесночный масло берилет. Чесночный масло бүгүнкү күндө эмнеге жакшы? Муну айтып кете турган азыркы баардык адамдар ичиш керек. Чесночный масло деп. Мен айта берсем, мен чеснок жейм деп үйрөтөм. Чеснок жыттанат да, азыр келип алып эле сиз чеснок жеп келсеңиз, буга эле жыттанат. Бул эмне жеп келген дейт. Кыз баш менен да. Кыз баш менен бул чеснок жеп алыптыр дейт да. Ошол үчүн аркы жеп келсе да айтат, буга мынтип бересиз да. Депчи, ошол сыяктуу чеснокту жегенге жей албайбыз. Анткени элдин аралашып жеген мүмкүнчүлүгү менен бирөөнүн ашказаны оор. Ошол үчүн маңызын жеш керек. Чесночный маслонун бул маңызы деп коебуз баягы. Ошол маңызын жей турган болсок, эмнеге жакшы бүгүнкү күндө? Көп адамдар билбейт, чеснок бул бүгүнкү күндө кан тамырды жакшы тазалайт. Андан тышкары иммунитетти көтөрөт, раковый клеткаларды өлтүрөт. Андан тышкары эми койчу, дайыма чесночный масло ичип жүргөн адам үшүбөйт, мындай айткандачы. Чыйрыгы үшүбөйт. Анткени чеснокто мындай эме бар. Любой вирусту өлтүрөт, мындай айтканда. Чеснок бул адамга бүгүнкү күнгө керек. Кандай бир болбосун, жанагы өпкөнү жакшы тазалайт чесноктун эмелери. Муну баары интернетте бар. Баардыгын байкап көрүш керек. Андан тышкары эмне беребиз? Спирулина деген беребиз. Спирулинада болгон Менделеевдин мезгилдик таблицасында оор металлдын бөлөк микро-макроэлементтин баары бар спирулинада. Ошону беребиз. Бүгүнкү күндө ошол адамдарга эмне? Бүгүнкү күндө кальций керек, омега-3 керек, чесночный масло керек, спирулина керек. Ошонун баарын ошол жерде баягы 10 күндүк процедурада ошонун баары бекер, чайын беребиз, баягы кальций эмелерин баарын кошуп беребиз. Анан биз үйгө барып алып ичебиз деген бул жомок. Баардыгын иче берет, баары немис эмес. Биз кыргызбыз, үйгө баргандан кийин баягы полкада калып кете берет чаң басыпчы. Ошол үчүн ошол жерден мону ичесиз да, анан киресиз деп айтабыз да. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бир гана туз бөлмөгө барып, олтуруп, ал жактан тердеп, организмдеги шлак токсиндерди чыгарып, иммунитетти көтөргөндөн дагы пайдалуу азыктар берилет экен. Сиздин организмиңизге пайдалуу. Албетте, мына ушул мага бир окуя эсиме түшүп кетти, туз жөнүндө болуп атканда.
айылда баягы малга туз берилет эмеспи, кара туз депчи. Анан биздин айылдаш агабыз өзүнүн бир тууган инисин шаарда баняга алып келиптир. Баняга алып келген туз комната болот эмеспи. Туз комнатага кирип, тияк бияк ырап туруп атаң көрүшүгө айылдын уйларын киргизип ийсе деп коет. Ал мына ошо сиз айтып жаткан туз бөлмө баягы музда киретинде болуш керек анда, э? Биз сүйлөшүп жаткан туз бөлмө жылуу ичинде, сиз болсо ичине кирип тердейсиз жана ошондой эле көптөгөн оорулардан айыгасыз. Биз бүгүн туз бөлмө тууралуу кененирээк маалымат алдык. Биздин мейманыбызга ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз түрдө бул маектен соң ден соолугуңду чыңдайм деген адам барат болуш керек, агай. Мен де ошентип ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө баарына керек да. Бүгүнкү күндө жаш бала ымыркайдан баштап карыган 70-80-90га чыккан кишилердин баары эле бүгүнкү күндө эмне bir gün, iki gün birinde ımırkaylar adım grip olup, şunda çasta ori olup oruşat. Karayım kişiler olsa bu tuğul söz üstüde sırop garantiya bütüp kaldı da. Анан мына ошол кызыккандарчы каяка барыш керек, кайсы телефонго байланышка чыгыш керек? Кызыккандар болсо бул ушул жерде Орозбекова 2/4 эме Түгөлбай аталы менен кесилишет. Район ЖД вокзал. ЖД вокзалдын району. Ошого жакын эле да ЖД вокзал көрүнүп турат. Андан тышкары телефонду айтып кете турган болсок 078 555 111. 078 555 111. Эң сонун туз бөлмөнүн жетекчиси бизде Айдос Серикбаев агайыбыз болду. Сиздер да ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, ар дайым көңүлүңүздөр шат болсун. Биз болсо сонун позитив менен көрсөтүүбүздү анан ары улантабыз. Бул таңкы СТВ. Андыктан бизде дагы да болсо меймандарыбыз бар. Алыстабаңыздар.